Алмазбеков Борбордагы номер 28 мектептин 4-классын окуучусу. Ал күндүн ысыгынан коргонуу үчүн желдеткичти ойлоп жасап жаткан учуру. Аба желдеткичин туура жазуу, ага энергияны кошуу анын ойлоп табуучулук жөндөмү. Мен вентилятор жасагам өзүм колум менен. Өзүм могу таякты кескен, бул да таякты алып чаптап, могу батарейкаларды плюс минуска кошуп бири-бирине клей менен, термоклей менен чаптагам. Мен буларды пайкамен пайдетип, могу проводдарды чаптап, баскычты чаптап аларга кошуп иштетсе болот буну. Бул кадимки электр энергиясын туура бөлүштүрө турган жабдык. Аны 11-класстын окуучусу Мирбек Кутубеков ойлоп таап, бөлүкчөлөрүн туура жайгаштырып, электр чуалгыларын туура кошуп жаткан учуру. Ал буга чейин 21-кылымдын интеллектуалдары сынагына катышып, долуу аймактарда электр энергиясын кантип колдонуу керектиги боюнча долбоору ийгиликке жетишкен. Бул деген дизельный генераторду полностью управление кылат. Ичиндеги баягы генератордун масласын, антифриз, генератордун канча ток берип аткандыгын, сырттан канча ток алып аткандыгын, кандай учурда мындай дизельный генераторду контроль кылып, полностью иштетип көрүп, через телефондагы бияка симка салып башкарса болот, автомат. Кадимкидей эле баягы замкание болсо, бир нерсе болсо, баягы полностью өчүрүп салып турган биздин күнүмдүк колдонуп жүргөн автомат. Бул деген бул жакта өзүңүз көргөндөй эле биякта генератор баягы генератордун ичинде эмне болот, анын ичинде аккумулятор болот да. Бул жакта мага керектүү информацияны көрсөтүүчү панель, бул жактагы управление кылып турган бүттүгү ушул ичине жайгашкан. Аны бул жакта деген ар бир көрсөтүүчү өздөрүнүн немелери бар, управлениясы бар, бүттүгү масланыкы, бүттүгүн кайсы мындай көбөйтүп, азайтып эме алсак болот. Балдардын талантын шыгын өстүргөн Борбордагы Алтын түйүн улуттук балдардын инженердик академиясы ойлоп табууга жана жаратмандыкка кызыккан балдарга билим берип, алардын жасаган буюмдарын көргөзмөгө уюштуруп, таланттуу балдар үчүн 21-кылымдын интеллектуалы деген атайын сынак уюштуруп келет. Бүгүнкү күндө Алтын түйүнгө келген ар бир бала таланттуу. Мына ушул таланттуу балдарды баалап, байкап, кармап калуу бул мугалимдин, педагогдун иши. Ошон үчүн ошол таланттуу балдарда гана идея жаралат. Ошол идеяларды биз бул жака келип, балдардын идеяларын ишке ашыруу максатында проектлерди жасап жаткан учурубуз. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз деген эл аралык конкурстун 6 номинация болот. Биринчиси бул новая теоретическая разработка деп коет, экинчиси робототехника, үчүнчү электр энергиясын колдонуу, төртүнчү приборы, радиооборудование деп коет, бешинчиси болсо информационная технология, алтынчы стендовый модель деп коет. Мына ушул модельдерге, ушул конкурстарга ар бир мугалим жана ар бир бала кызуу даярданып жаткан учур. Быйыл Алтын түйүн улуттук балдардын инженердик академиясына 25 жыл толуп отурат. Мына ушул багытта алар чоң масштабтуу атайын иш-чара өткөрүп, 6 номинацияда сынак өтөт. Республикабыздын булуңгурчудан таланттуу балдарга дем берген академиянын арышы кенен болсун.